Долбоорго мисалы эл аралык уюмдардан бир грант бөлүнгөн жок, же мамлекеттик атайын бир бюджеттерден акча бөлүнгөн жок да. Бул чындап элден элге деген долбоор болду. Мамлекет тарабынан күтпөстөн, чет элдик фонддордон күтпөстөн жок дегенде өзүбүз китеп сатып алганда өзүбүз үлгү бололу, өзүбүздүн айылдан баштайлы деп ушул Коштоо айылынан баштаганбыз. Анан ошентип Ошто башталды, андан кийин Тогуз Тороодо ачылыш башталды. Андан Ысык көлдө, Таласта, Жалал-Абадта, Ошто, Баткенде боло туруп анан Кыргызстандын 7 дубанына тарады да. 166 китепканага 130 миңден ашык китеп таратылыптыр. Алардын жалпы суммасы 30 миллион сомду түзүптүр. Биз айлык алган жокпуз, бир акча табалы деп иштеген жокпуз, бирок элдер айтат да, сен эмне жумуш кылып атасың, айлыгы канча экен дейт да. Анан биздин айлыгыбыз жок. Элдер ыраазы болуп, ар бир кишинин кол чапканы бизге ошол биздин айлыгыбыз, адамдардын батасы деп.